Бул сүрөттөр мектеп окуучулары тарабынан тартылган. Алар коррупцияга каршы күрөшүү боюнча түшүнүгүн сүрөткө түшүрүшкөн. Ар бир сүрөттө өзгөчө маани камтылган. Мисалы үчүн бул соттун туура эмес чечими менен күнөөсүз адам камалууда. Жана дагы коррупция барда бул келечек жок. Коррупциянын аркасынан канчалаган адамдардын өмүрү кыйылууда. Коррупция бул социалдык чөйрөдөгү эң кооптуу көрүнүш. Аларга взятка жана башка нерселер кирет. Мен Нокен районунун номер 3 Рашбек Алибаев атындагы мектебинен келдим. Бул сүрөттө мен адамдарды жаман жолдон жакшы жолго жүрүшүн, коррупцияга каршы болушун. Коррупция менен күрөшүүнүн эл аралык күнүнө утурлай Жалал Абад облустук прокуратура кызматкерлери тарабынан мыкты сүрөт аталышындагы окуучулар арасында сынак жарыяланган. Анын негизинде облус аймагы боюнча катышуучулар тарабынан 100гө чукул сүрөт келип түшкөн. Сынакка балдар гана эмес, алардын ата-энелери да активдүүлүк көрсөтүшкөн. Чоң иштегендерди көрсөткүсү келди. Бардыгы өзүнүн чөнтөгүн толтуруп, анан баары бийлик неме жактан түрмөгө түшүшүн неме кылышпагандыгын билип сүрөткө тартып берди. Үйдө тынбай сүйлөшөбүз, бул жаман, мындай кылса болбойт, келечекте сен жакшы инсан болушуң керек, адамдарга жамандык кылбашың керек деп. Бар телевизордон көрүп атат да, бул дагы что коррупционерлер болуптур, өзүн неме кылыптыр деп, эмне жаман иш кылыптыр, апа ушу туурабы, туура эмеспи деп сүйлөп турат. Аталган сынактын катышуучуларына тандоо жүргүзүлүп, жыйынтыгында 7 окуучунун эмгектери мыкты деп табылган. Быйылкы жылы Россия Федерациясынын башкы прокуратурасы тарабынан баарыбыз коррупцияга каршыбыз аталышындагы мыкты плакат жана мыкты видеоролик аталышындагы сынак жарыяланган. Бул эл аралык сынакка уюштуруучулар катары Армения, Беларусь, Казакстан, Тажикстан жана Кыргыз Республикасы катышкан. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан тапшырма келип түшкөн. Бул тапшырманын негизинде жерлерде прокуратура органдары тарабынан сынак жарыяланган. Бул сынакка аябай биздин баса берилип өткөн келет, биздин жаштар аябай активдүү катышышты. Жеңүүчүлөрдү сыйлоо менен катар мында студенттер да чакырылган. Аларга облустук прокуратура кызматкерлери тарабынан коррупцияга каршы аракеттенүүдө жүргүзүлгөн жумуштар тууралуу видео баяндама көрсөтүлүп, жаштарга мыйзамдар тууралуу кенен түшүндүрмө берилди. Жолугушуу суроо жооп форматында өттү. Коррупцияга каршы аракеттенүү чаралар башкы прокуратурага билдирилет. Ушул конвенцияга ылайык. Андан тышкары барыңыздар билесиздер, коррупцияга каршы аракеттенүү мыйзамында түздөн түз жазылган. Коррупцияга каршылык көрсөтө турган органдар бар, кызматтык адамдар бар, анан жөнөкөй жарандар. Буга өзгөчө басым кылгым келет. Жөнөкөй адамдар. Бул не деген сөз? Бул бүт баарыбыз деген сөз. Эч ким кайдыгер калбаш керек. Белгилей кетсек, облус боюнча 11 айда коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча мыйзамдардын аткарылышына карата жалпы 500дөн ашуун текшерүү жүргүзүлгөн. Жалпы 1013 мыйзам бузуучулук аныкталып, 29 кылмыш иши козголгон. Мамлекетке 13 миллион сомдон ашуун акча өндүрүлгөн. Диана Райымжанова, Жанузак Нурдавлет уулу, Жалал Абад шаары.